Ömрү өрнөктүү инсан, белгилүү кинорежиссер Актанарым Кубат агайдын үй музейине келдик. Албетте бул музейдин ичинде кандай буюмдар бар? Алар кандай сакталган, кандай жайда колдонулган? Булардын баардыгы бизге кызык. Көрүп аткан сизге да кызык болуш керек. Экранга жакыныраак келиңиздер. Чогуу саякаттайлы. Саламатсызбы? Биз келдик, агай. Кыргыз Республикасынын эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, 2 жана 3 даражадагы Манас орденинин ээси, эл аралык деңгээлдеги кинорежиссер Актанарым Кубат агайдын балалыгы, жашоосу, жан дүйнөсү, чыгармачылыгы дал ушул өнөр өргөсүнө тыгыз байланышкан. Негизи менин жашоом кино болуп калды да. Кино болсо менин жашоом болуп калды. Мындай баары ушундай болуп айкалышып калды. Анан кийин бул үйдө ошо кинонун буюмдары келип калган да бир себеп ошол болуш керек да. Анткени менин айырма жок болуп калды баягы жөнөкөй жашоо менен кинодогу жашоо да. Анткени чыгармамдын бүт баары эле өзүм жөнүндө да. Бул болсо ошо акыркы тасмамдын эсимде деген ошондогу унаа, муну эми инвалидка деп коет. Ошондой каарманым бар. Анан бул өзүнүн машинеси. Бул машина менен да убагында жүрүп калганбыз. Ошентип ар бир буюмдарды алып келе беребиз. Мен өзүм биринчи кесибим боюнча сүрөтчүмүн да. Анан биз ошол буюмдарга өтө кылдаттык мамиле кылабыз. Анан баягы жакшы көргөн буюмдар кала берген биринчи. Кээ бирөөлөрдү Актайын таап келдик. Актандын өнөр өргөсү деп койгонбуз. Бирок музей деген жакшы кылат экен, анан баары эле музей деп калат. Анын ичинде түрү биз да музей жасайбы дегендер да бар да. Я бизде эми ушундай баягы Советтер Союзунун абагынан калган ушундай бир калыптанып калган нерсе. Негизи музей деген толтура музейлерчи. Кишинин музейлери бар, керек болсо унаанын музейлери бар. Бул орусча витряк деп коет. Булардын музей толтура. Биз үчүн ушундай болуп калганда, бирөөнүн музейи болсо, киши өлүш керек, андан кийин музей. Анан мен тамашалаганда айтам. Эми көп кишилер мемуар жазып атпайбы? Мемуар деле мына менин мемуарларымда. Тиги эмне жазган окуянын ордуна мына буюмдар аркылуу мен өзүмдүн болгон окуяларымды айтып турам. Учурунда Сокулук районуна караштуу Күнтүү айылы, Киров атындагы совхоз болгон. Бардык жерде алма бактары жайгашкан. Агай, мынакей бакчаңызды дагы аралап жүрөбүз, аябагандай чоң бакча экен. Бул жактагы алма өрүктөрүңүз дагы аябагандай мол экен. Булардын бардыгын өзүңүз карайсыз, тазалайсыз дегендей. Убактыңызды, күнүңүздү кандай пландап, кандай өткөрөсүз? Өзүм алманы жакшы көрөм. Бул жерде алма, алмурут, жүзүм бар, бул жаңгак, абрикос, башка эчтеке жок. Майда чүйдаларды экпейбиз, анткени алар тыкай караш керекпиз да. Мындай өзүнчө бир рахат го деп ойлойм да. Бул чыгармачылыктан бошогондон кийин үйдө мен ошо энергияны жерден алам го депчи. Ушу жерден, бул бактарактан биз маани бербейбиз да. Анан бул ошол сенин ички дүйнөңдү тазалаганга, бул абаны эле тазалабайт эмес болуш керек деп ойлойм да, кишини кошо тазалайт болуш керек. 1993 жылдары эч ким 2 кабаттуу үй тургуза электе кинорежиссер устаканага ылайыктап бул тамды салган. Советтер Союзу кулагандан кийин ошол кыргыздын киносун жасаган инсандар деп коелучу. Эми ал убакта биз эми кино менен баягы тиричиликти оокатты кыла алчу эмеспиз. Анан кино тарткандан кийин, эмки кино тарткандын ортосунда ар бирибиз эптеп оокат кылчубуз. Мына ошол жерде кадимкидей эле акыр чөп чапчымын, ушакка чейин чөп чабам. Анан кийин менимче дүйнө жүзүндө бир дагы режиссер жок болуш керек. Чалгы менен чөп чапканчы. Мен болсо Мирланда ошондой. Бүт үй тиричиликти өзүбүз кылабыз да. Бул эми биз үчүн эрмек сыяктуу болуш керек деп ойлойм да. Кайсы жакка кетип баратабыз? Бул негизи гараж болчу мурунчу. Азыр болсо кинотеатр болуп калган. Актанарым Кубаттын кинотеатры. Кинотеатрына кирели. 15 кишилик
кинотеатр тасмамды көрөм десе көрүп анан кийин мындай чыгармачылык жолугушуу болот да. Жашоом кинодо, кино болсо менин жашоом дейт өтпөйм. Бул эми ушунчалык айкалышып калганда мен элестете албайм. Кино жок. Мүмкүн киночу болбосом башка деле тармакта иштей берет болуш керекмин, бирок элестете албайм да. Анан менин негизи өмүр баяным бул атайын ошол киного жаралган сыяктуу болуп калып атат да. Үй музейинде кино дүйнөсүндөгү сапары башталгандан тарта пайдаланылып, андан бери сакталып келген буюмдары, өзү татыктуу болгон мамлекеттик жана эл аралык сыйлыктары орун алган. Мынакей Актанарым Кубат агайдын үйүндө сиздер менен биргеликте саякат жасап жүрөбүз. Өзүңүздөр көргөндөй ар бир буюмдун тарыхы бар. Бул эшик аябай көңүлүмдү буруп атат да. Бул эмне болгон эшик, картинкасы менен экен. Биз үчүн бул эшик ыйык экспонат деп койсок болот да. Мына мэрде ошол кирип чыккандардын колдорунун тагы. Эми элестеткиле, канча киши биздин үйгө кирип чыккан. Бул апамдын, атамдын, тиги чоң ата, чоң апам, кошуна колом, жоро жолдоштордун баары бул эшикке кирип чыккан да. Бул ошол эски үйүбүз болчу. Анан кире бериш жардын ар жакта турган үйдүн ордуна жаңы үйдү салганбыз. Анда апам тирүү кези, анан кийин баягы ырымын кылып кой союп, уруксатын алып анан кийин бусканбыз да. Анан ошондо калган эшик, бул болсо атамдын ээри, апамдын жаргылчагы, бунун баары эле ошол апам, атамдан калган буюмдар. Кыргыз Республикасынын эл артисти, 2 жана 3 даражадагы Манас орденинин ээси Актанарым Кубат агайга жакында эле Франциянын искусство жана адабият орденинин кавалери наамы тапшырылды. Мына ушундай эл аралык деңгээлдеги кинорежиссер менен учурда ар бир кыргызстандык сыймыктана алат.